Ассаламу алейкум, армандар. Жалпы 7 каналдын көрүүчүлөрү бардыгыңыздарга кутман кеч. Бүгүн мына ушундай жаркыраган кечибизде кайрадан эле чай үстүндө берүүсү өз ишин уламакчы. Бардыгыңыздарга жакшы маанай каалоо менен эфирибизди баштайбыз. Эмесе бүгүнкү биздин куттуу студиябызга келип отурган кадырлуу коногубузду тааныштырып өтөлү. Элибизге, журтубузга өнөр жолу менен аз да болсо мына өзүнүн эмгегин сиңирип, биздин элибизге бир жакшы эмгегин өтөп келатат десем жаңылышпайм. Алдыңыздарда маданияттуу мыкты кызматкери Мелис Элибесов агабыз келип отурат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Аман келип алдыңыз. Жакшы. Жакшысызбы? Бүгүнкү күндөгү планыңыз кандай өттү? Бүгүн эми мына ушул кечке чейин эртеден турган бир план менен жашасаңыз керек. Эми азыр биз эмгек өргүдөбүз азыр. Баракелде. Анан эс алууда болуп эле шаарда ысыкта үйдө эле болуп атабыз. Баракелде. Чыгармачылык жол тууралуу сүйлөшөлү. Деги эле бул жолду баштаганыңызга мына ушул маданияттуу мыкты кызматкери деген төшпелгин ээсиз. Анан канча убакыттан бери ушул жолду аркалап, ушул өнөрдү аркалап келесиз? Эми бул чыгармачылыгыма негизи мен аралашып калган өзүмдүн ата-энем себепкер. Себеби балыкчы шаарында көп жылдан бери алар ошо музыканттар, музыкалык окуу жайды бүткөн Караколдо. Анан ошолордун багыты менен ошо мен да тапшырып, анан өзүм да негизи кичинекей кезде кызыкчумун да. Анан мурун негизи Союз маалында ырчыларды жаман көрчүшкөн артисттер деп талаалап жүрөт. Балдарын карабай, үйлөсүн карабайт деп, үйгө турбайт деп. Анан үйдөгүлөрдү ошо атамдар дагы башка кесипке эме кыл деп ушундай баягы пландай беришчү да. Анан мен болбой эле ырдагым келип эле кичинекей кезде майрамдарды ырдап эле анан байкашты окшойт. Бул ырга эле жак деп анан ошо музыкалык окуу жайга тапшырып калдык. Демек канча жыл болду абаке? Бир 15 жылдай болуп калды окшойт ошо. Мен эми студент кезден баштап эсептегенде. Баракелде. 15 жылда 15 жыл ичинде мына ушул канчалаган жол басты. Баягы айтылат го, өнөр адамы көргөн сыйды хан көрбөйт, өнөр адамы көргөн кордукту ит көрбөйт деп. Анан өтө бир чыйыр жолдор болсо керек эми ортодон. Адамга атактуулук деген нерсе бар. Атактуулук. Канча жашыңызда атактуулук болдуңуз? Атактуулук деген нерсе келди сиздин жашооңузга? Эми ошол негизи чыгармачылыкка аралашып ырдап жүрүп анан бир 15-14 жылдан баштап мен негизи ошо чыгармачылыкка көбүрөөк басым жасап аралашып баштагам. Анан толгонуу деген бир ырды ырдап чыккам мен. Ошо ата-энем жөнүндө. Ата-эне жөнүндө толгонуу деген Жеңишбек Шамшиев. Ошол ыр көп кетти, анан ошол эл мени ошол ыр элге таанытты. Ошондон баштап эле ырдап кеттим. Демек канча жыл мындай чыгармачыл жолдо 15 жыл жүрдүңүз. Анан канча жыл ичинде ошол атактуулукка жеттиңиз дегеним? 5-6 жыл болду. 5-6 жылдан кийин. Атактуулук алып келгенде адамда өзгөрүү болот дейт эмеспи? Эми сиздин бир оюңузду угуп кетейин. Өзгөрүү болобу же ошол жерден карманып деле өтүп кетсе болобу ал жолдон? Эми билбейм, эми ар кимге ар кандай болсо керек негизи. Эми чыгармачыл адам үчүн мындай аябай сонунда. Сени көрүп атам, интернеттен көрүп атам же телевизордон көрүп атам депчи. Көргөндө эле таанып эле ой Мелисиңби деп атпайбы? Анан мындай жакшылыктарга, концерттерге барганда мындай көз билинет да. Көргөн, сени көрүп жүргөн көз башкача карайт, көрбөй турган көз башкача карайт да. Туура. Анан сүйүнөсүң чындыгындачы. Мен кичине болсо деле ушул эмгегим акыбет кайтып атыптыр, элге анча мынча болсо да таанылып атыптырбыз депчи. Анан баягы жөнөкөйлүк боюнча эми биз да ошо ата-энебизден дайым ушу тарбия алып келебиз. Колубуздан келишинче жөнөкөй болгонго аракет кылып чындыгында. Анан эми бешке ул тег эмес экен да. Бендечилик кылып кетебиз. Жарайт. Убакыт болду беле бир ушундай баягы бой көтөрүп койгон учурлар, мындай ошо атактуулук болуп карманып турган убакта. Эми бой көтөргөндө мени баягы көбүнчө көлдүктөр таанышат да. Анан азыр ойлосом ошо кичине жаш экенмин да, ошо 10 жыл, 7-8 жыл мурун. Эми мен ырдайдым да деп элечи. Эмелерге, майы кызматкерлерге токтобой кетип калып, ушундай болгон да чын эле. Баракелде. Бар болуңуз, ыраазычылык билдиребиз. Өнөр жолдо айтып калдыңыз, ата-энем дагы ушул чыгармачыл жолдо деп. Балким ошол ата-эненин бала кезде эле чогуу өссөңүздөр керек эми ата-энеңиздин жанында ала жүрүп той тополоң ал убакта деле
Анан ал убактагы инсандар менен өзүбүздүн биздин азыркы чыгармачыл инсандар салыштырып болобу? Ооба да, асман менен жердей. Себеп дегенде мен ушу кичинекей кезде атам менен ушу маданият үйүнө ээрчитип барганда аякта ар бир ырчы, ар бир музыкант мындай барктуу болчу да. Бас гитара ойночу, бирөө барабан ойнойт, бирөө ямаха ойнойт, ушундай да. Аябай барктуу болчу. Анан эми азыр заманга жараша азыр ушундай болуп атат. Ырларыбызды шөкөттөп шөкөттөп аранжировка 5 кишинин ролун азыр бир эле киши аткарып калды да, мындайча айткандачы. Туура. Сиздин атаңыз эмнеде ойнойт же? Мен атам негизи гитара классын бүткөн, элебес Бактыбек деп. Апам болсо флейта деген үйлөмө аспап бүткөн, Жээнбү Урмалиева апам. Анан азыр маданият үйүндө иштейт апам. Атам болсо ошо музыкалыкка чейин иштешет. Баракелде, бар болсун. Атам болсо ошо гитарадан сабак берет азыр балыктуу шаарында музыкалык мектепте. Бар болсун, төрүңүздөр ар дайым ата-эне деген бул кубаныч да. Ошол кишилердин батасын алып, амандыгын тилейт эмес бар бир уул. Аман болсун, сиздей уулду тарбиялаган. Анан гитара деп калдыңыз. Гитараны өзүңүз канча жаштан бери колго кармап келесиз? Бүгүн гитараңызды кошо ала келипсиз. Ооба. Гитараны мен деле ушул бир 6-7 класста үйрөндүк. Талай Бектуранов агабыздын ырларына аябай кызыгып, негизи ошо гитара үйрөнүүгө ушу Талай Бектуранов байкебиздин ырлары мындай эң биринчи, экинчи тепкичтер деп мен эсептейм да. Бардык музыканттар мен ырчы болом дегенде сөзсүз ошол Талай байкебиздин ырларын жатташ керек. Келиңиз азыр мындай кылалы, ушул гитараңыздын коштоосунда бир чыгарма угалы. Андан соң анан кайра эфирибизди улайбыз. Анда бир эски ырлардан ырдап берели. Бул ырдын мен негизи авторун таппай жүрөм. Себеби ошо таап туруп анан уруксат алып эстрадага салып ырдасам деп анан. Илгери баягы калаачулар аябай көп болчу эле го. Анан сөкө салып, мындай кыргыздын када салты менен ошол маанидеги ыр сүйлөшкөн кызын ата-энеси башкага берип салат да. Ошол темасын да билбейм ошо. Тема коюп коебуз. Жаздын кечинде жалгыз турасың, эмнени ойлоп ыйлап турасың. Мен жазган катты колуңа алып, жүрөктө сызып окуп турасың. Мен жазган катты колуңа алып, жүрөктө сызып окуп турасың. Унутчу жаным, унутчу мени, унутпастыкка айла жок эми. Кезиктиң эми, кейиттиң мени, бактылуу жаша тилегим эми. Кызыкты бекен атаң байлыкка, кызыкты бекен апаң акчага. Сенин бактыңды сатып акчага, ыйлатып сени берди башкага. Сенин бактыңды сатып акчага, ыйлатып сени берди башкага. Унутчу жаным, унутчу мени, унутпастыкка айла жок эми. Кезиктиң эми, кейиттиң мени, бактылуу жаша тилегим эми. Бактылуу жаша тилегим эми. Бактылуу жаша тилегим эми.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, Мелис Элебесовдун аткаруусунда бир керемет чыгарма аткардык. Анан баягы эл ичинде, өнөр ичинде мына ушундай чыгармалар абдан көп. Баягы эл тааныбаган, эл укпаган ырлар, бирок эл оозунда жүрө берген ырлар бар го. Анан бүгүн мына ушул Мелис Элебесов аткарган чыгарманын авторун издейбиз десек болот. Баягы барып биз дагы колун сурап ошол чыгарманын ээсинен бул ырдын аталышын мен азыр аткарып атканда эле дароо бир эки ат келип кетти. Бирөө унуткун мени деген ат койсо болот экен. Анан бирөө болсо күтүүсүз чечим деген ыр окшойт да, мындай анткени өзү чечпей эле ата энеси чечип деп болот экен. Баракелде. Гитара деп калдыңыз, абакей келиңиз, эми сөзүбүздү улайлы, маегибизди куралы. Гитараны атаңыз билет деп калдыңыз да. Өзүңүз кесибиңиз гитаристпи же? Мен негизи кесибим комузчумун. Мен негизи комуз мугалиминен да азыр сабак берем. Баракелде. 15 жылдай болуп калды ошо. Балдарга сабак үйрөтөбүз, ырдайын дегендерди ырдатып үйрөтөбүз. Кайсыл жакта эмгектенесиз? 15 жылдан бери деп калдыңыз. Негизи Балык шаарында эмгектендим. Анан ушу Бишкек шаарына көчүп келгенден кийин азыр бизде Бишкек шаардык балдар чыгармачылык борбору бар. Свердлов районуна карайбыз. Ошол жерде атайын ар кандай иримдер бар. Демек бул жалаң музыкалык иримдер десек болот. Ооба, музыкалык иримдер. Баракелде. Атайын ошол жерде эмгектенебиз. 4 жылдай болуп калды. Жакшы. Мелис ага баягы бала кезде Кыргызда илгертен эле айтат эмеспи, шок бол же жок бол депчи. Кандай өттү балалыгыңыз? Шок белеңиз же кичине оорбасырыктуу, борпомурак дейт? Ошо бала кезде ошо өзүң айткандай ошо аябай жоош болчумун. Окуп жүргөндөчү. Классташтарыма көп кошулбай себеби мектептин жанында эле турчумун да. Сабак бүтөрүп акын кирип кетип элечи. Ошондой үчүн мындай көп мындай балдар менен мушташып, жаман жолдорго барып, андай такыр кылган жокмун да. Эми жаман жолго барганда эмне? Жанагы Sony Segalарга барчубуз, мектептен каччубуз албетте. Ошолорго аябай көп бардым да. Силердин учурларда башталды окшойт ошол Sega, Sony деген. Саатына 5 сомдон ойночубуз да. Баракелде. Ошондойлорго көп бардым да. Баягы эми өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу бар болсо, бала бакыраңызга кандай тарбия көрсөтүп атасыз? Анткени сиз өзүңүз айтып калдыңыз, азыр бала кезде бизде жаңы гана ошондо компьютердик оюндар, мисалы Sony Segalар ал убакта жаңы чыкчу да. Ага чейин сиз деле, биз деле короодо чүкө ойноп, таш ойноп, анан кумга ойноп, арыкта сууга түшүп эле чоңойгонбуз да бардыгыбыз эле. Биздин балдарыбыз ошол күндү көрбөй атпайбы дейм да. Ооба, ошол өкүнүчтүү ошол болуп атат, туура айтып атасың, Абдилет. Себеп дегенде заман ушундай болуп атат да. Анан эми бирок жашоо заман кандай өзгөрсө өзгөрө берсин, чындыгындачы. Бирок ошол өзүбүздүн салтыбыз, ошол эле биздин бала чактагы бир кагазга жазылбаган бир закондуу нерсенин баары өзгөрбөш керек да. Аны биз өзүбүздөн эле башташыбыз керек. Туура. Ошо азыр мен деле ушул балдарымды көп нерсеге үйрөткүм келет. Үйгө барганда азыр чын ушул болуп атпайбы? Үйгө эле телефон чукуйбуз. Апасы деле телефон чукуйт, атасы деле телефон чукуйт. Азыр ушундай заман болуп атат да. Балдар каралбай калып атат. Балдар каралбай калып атат да. Алар деле өзү менен өзү болупчу. Баракелде. Анан ошол өзүбүздөн башташыбыз керек негизи тарбиянычы. Жакшы жүрүп, түз жүрүп, эми ырчы болот десе эле укмуш эмес да. Саламат Садыкова эжекебиздин жакшы сөзү бар да, ошо үкү топуну кийип, боенуп алып укмуш жүрүш эмес. Ошол артта келаткан жаштарга үлгү болушубуз керек. Үй бүлөбүз менен, кылган ишибиз менен үлгү болушубуз керек да негизи. Арбалыңыз. Балдарыңызга эми сиздей ата жакшы бир таалим, тарбия берет деген ишеничтемин. Анан ушундай балдарыбыздын бир заманда, азыр эми өнүгүү заман, бардыгы техникалуу заманда, эми телефондон башталган, азыр идишин да жуй турган автоматтар бар, кирин дагы бардык нерсесин да. Балдарды көп алып чыгасызбы, баягы ээн талага, тоо ташка, мындай кичине шаардын суетасынан деп коет го. Ооба, балдарды атайын Курчак театр бар. Неме жакта, Гоюн жакта. Атайын ошол жака дем алыш күндөрү ошол жака алып барып турабыз балдарыбызды.
алып барып турабыз, кинотеатрларга алып барып турабыз. Анан азыр эми буюрса кичине чоңоюп калса анан эмелерге алып барсам деп ойлойм, спектакльге. Себеби мен өзүм деле ушундай, мен ачык эле айтам да, ушу жашырбайм. 3-класска чейин жакшы окугам да менчи. Андай эчтеке билбей эле бүткөм да. Музыка менен физкультурадан 5ке чыкчумун. Баракелде. Ошондой анан ошол мен ошо баягы туура эмес кылган нерсемди балдарым кайталабасын деп ойлойм да. Баракелде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн маданияттын мыкты кызматкери Мелис Элебесов куттуу студиябыздын коногу болуп отурат. Келиңиздер, эмесе азыр Мелис агабыздан бир керемет чыгарманы суналы. Сиздер үчүн атайын бир клибин тартууласын. Атаке жөлөк болуп өзүң мага ардактап өстүрдүңүз. Ар дайым акылдасат айтып кана ак ишке көндүрдүңүз. Бийик бол жөнөкөй бол улум деген бизге айткан акылыңыз. Акыйкат жолдо гана баскын деген атаке асылыбыз. Атаке бай жамандык торубасын. Атаке бай жан дүйнөң оорубасын. Атаке бай çökmesin köngülüңүz. Atake bay uzarsın ömürüңүz. Жаш болуп жаңылыштан капа кылса жүрөккө бат албагыз. Жакшылык көрүп үйдүн төрүбүздө дөлөтүм көп жашаңыз. Жакшылык күндөр болсо үйүбүздө жаңырсын ак батаңыз. Балдарга бата берип төрүбүздө бактылуу көп жашаңыз. Атаке бай жамандык торубасын. Atake bay jan dүйнөң оорубасын. Atake bay çökmesin köngülüңүz. Atake bay uzarsın ömürüңüz. Atake bay jamandık torubasın. Atake bay can dүйнөң oorubasın. Atake bay çökmesin köngülüңüz. Atake bay uzarsın ömürüңüz. Atake bay uzarsın ömürüңüz. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай бир керемет клип болду. Бул дагы бир жакшы көз ирмемдерди, жакшы бир ойду бириктирген клип болуптур.
Мелис ага, бул клиптеги кичине бала менен жана агабыз, атабыз, сиздин ата энеңиз окшобойбу? Ооба. Себеби ушул клип негизи 2 жыл мурун ошо мен негизи жылына Балыкчы шаарына концерт коюп турам. Аны атама айтпай туруп. Бул эмне үчүн жылына деп атасыз? Ар жылда демек отчетта клип концерт коём да, анан ошол атама туулган күнүнө деп атайын ушул ырды акындарга, оончуларга буйрутма берип ушундай ырдагам да. Анан клибин да ошондой тартайын дедим. Себеби мен да кичинекей кезде атама сабакка барып, гитарадан сабак алып, ушундай баягы күндөр өткөн да, балалык күндөр Балыкчы шаарында. Анан ошону чагылдыралы деп менин кичинекей кезимди уулум аткарды, баягы азыр 6 класста. Баракелде. Атамдын жаш кезим болсо, атамдын бир тууган иниси бар. Ошо байкемдин уулу Адил деген иним аткарды да, клиптен көрүнгөр. Ошондой кылып тартты ошо. Эстелик болуп калсын деп. Баракелде. Эгер жашыруун болбосо, атаңыз үчүн белек болуп атат. Бул чоң бир ата үчүн чоң эме да. Сыймык да эми уулунан ушундай белек алышчы. Кээ бирөө автобуна белек кылып атат, үй белек кылып атат, бирок бул ата үчүн бир жакшы кубаныч да. Анан дегеним сыр болбосо, ушул клипке баш аягы акындар менен иштештим дедиңиз. Клип тарттым, каражат канча кетти? Эми бул ыр аранжировка, ушу клип андай-мындай менен бир $1000 жакын акча кетти да, клиби мененчи. Бардыгы тааныш адамдар болуп атып, Ооба. Ошондой болот. Анан клипти былтыр эле тарттырганбыз. Анан бир 7 ай 8 айдай болуп калды да, кичине кармалып калды монтаждачы. Клипти тарткан бала улам үйлөнүп, жумуштары болуп атып, байке күтө туруңуз, тигиндей мындай болот. Эми буйрук экен да. Бардыгы баягы жараткандын буйругунан дейт. Демек убакыт саат ошого туура келип. Ошондой болуп жаңы эле. 7-8 ай кармалып калса, демек атаңыздын туулган күнүнө Ооба. өтүп кетип анан кайра кийинкисин күткөн жоксузбу? Кийинкисине жетпей калды да. Жетпей калды. Баракелде. Келиңиз эми Мелисова дагы бир чыгарма сураналы сизден. Бир өзүңүздүн көңүлүңүзгө жаккан. Бек Борбиев байкебиздин ырларынан, эски ырларынан ырдап берели азыр. Бек байкенин ырлары сон хит болуп атат го. Жашкар дебей бардыгыбыз эле ырдап эле аны. Жамиля деген чыгарманы ырдап берели. Билет элең жүрөк тойласа, кымыздыктай болуп курарым. Байкамаксан болосуң неге, карап койчу сенден сурарым. Сөзгө сөздү бара куладым, о жами сагаң арнап 4 саат курадым. Ой жами угуп койчу махабатыңды, сен үчүн мен ырдап турамын. Даңгыр жолдон араба айдам, о жами жүрөк козгоп ырдап берейин. О жами саманчынын жолун көрсөтүп, о жами даниярың болоюн сенин, болоюн сенин. Билемин мен уулуңду дагы, колуңдагы шакегиң барын. Байкамаксан болосуң неге, карап койчу мага бир жаным. Эбептен мен себеп табамын, бир күнү үйүңө мен кирип барамын. Ой жами жүрөктөгү болгон сырымды, көздү жумуп айтып саламын. Даңгыр жолдон араба айдам, о жами жүрөк козгоп ырдап берейин. О жами саманчынын жолун көрсөтүп, о жами даниярың болоюн сенин, болоюн сенин. Даңгыр жолдон араба айдам, о жами жүрөк козгоп ырдап берейин. О жами
Саманчынын жолун көрсөтүп, о Жамил, даниярың болоюн сенин, болоюн сенин. Баракелле, бар болуңуз. Мелисага айтып калдыңыз, мен өзүм комуз классын бүткөм, комузда кол ойнотом деп. Комузда болгондо баягы эки жаат бар эле. Бирөө күү четкен жагы, бирөө санжыра ырдаган баягы элдик ырдастан деп коет. Кайсыл жагын бүттүңүз? Мен негизи күү жагын бүттүм. Анан комузчулардан дагы негизи экиге бөлүнөт. Исполнитель, анан педагог депчи. Сиз кайсыл жагы? Мен ошо педагог жагына кирип калдым окшойт. Себеп дегенде мен ошо училищаны окуп бүтүп келип эле музыкалык школдон иштеп, аяктан дагы училищада жүргөндө да окубай, ырдап кетип, ырдаганга кызыгыпчы. Көп күүлөрдүн бир 30% жаттап келгем да, 4 жылда училищада. Анан келип анан өзүм иштегенден кийин анан ошол жерден кайра окугам да. Ошондой болду. Анан бул үйрөтүш дагы аябай чоң талант. Биздеки кичинекей балдаргачы. Анан эми Закирбек деген азыр чоң комузчулар бар, жакшы инилерибиз ойноп жүрүшөт. Алар чындыгында жакшы, буюрса ойношот да алар. Анан ошо баары эле айтып берет, эмнеге сен комуз ойнобойсуң депчи. Анан мен ошо мугалимдик жагына басым жасап кеткендиктен күүлөрдү деле ойнобойм. Бирок окуучуларды аябай жакшы таптайм да. Чоң кишилер да келип окушат. Сыйык Бешекеев агабыздын бир жакшы таанышы бар, Джонатан Джони деген. Немис, бизде күйөө болуп, азыр интернеттерде да чыгып атат, Джони Жезде деп. Келинчеги Таластан болот. Анан ошо немиске дагы үйрөттүк. Комуз четкенде. Ооба. Бир айда көп, бир 5-6 чарманы ырдап, өзүнүн да слуху жакшы экен. Немистер да расчет менен жүрөткөн да, немисче. Тапшырма берсең точно аткарат да. Ошо. Меники ошо көбүнчө мугалимдик жака басым жасайм да комузда. Баракелде. Баягы адамга асыл убакыт дейт. Алтындай убактыңызды бөлүп келгениңизге, мына ушундай эл менен баарлашып, ачылып, бир жакшы сыр бөлүп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөңүзгө бак-кубатчылык, балдарыңыз аман эсен жакшы эр жигиттерден болсун, ата-энеңиз, төрүңүз да аман болсун, сиздей улду тарбиялаган. Анан клип дагы абдан бир мыкты болуптур. Кудайым буйрса эл оозуна алынган бир чыгармалардан болсун деп тилек кылалы. Сизге бир эркин микрофон сунайын ооба. Чоң рахмат. Ошол эл жерибизде жакшылык болсун, тынччылык болсун. Кыргызстаныбыз өнүксүн. Сиздердин жамаатыңыздарга рахмат, Адилет сага да. Чоң рахмат. Өзүңө дагы чыгармачылык ийгилик. Сен дагы творчествода жүрүп атпайсыңбы, буйрса. Келечекте кыргыздын бир искусствосуна жакшы, бир ополтодой зор салым кошкон мыкты инсандардан болуп. Жалпы 7 каналдын дагы жамаатына, артында эфир артында иштеп аткан жалпы жамаатка да ыраазычылык айтам. Бат-баттан чакырып тургула, буюрса келип турабыз. Ар дайым 7 каналдын эшиги ар дайым ачык, сизге ийгилик болсун. Эмесе ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна келип жетип отурат. Чай үстүндө сырдашуу берүүсү. Анан дагы ар дайым элибизде жакшылыктар болсун, мекенибизде тынччылык болсун. Сиздерге дагы бир ирет сунуштай турган нерсебиз Таев костюмдун костюмдарын алсаңыздар болот. Дагы бир ирет жалпыңыздарга кутман кеч, сак саламатта калыңыздар.